бул жума аябай бай болду. Навальныйды да жерге беришти. Навальныйга митингге миңдеген 50 миңдей, 100 миңдей киши чыкты дейт. Бүт Орусия боюнча 1 миллионго чейин киши чыкты деп айтып атышат. Эми оппозициялык каналдар, расмий каналдар учукпай эле. Жана алар ушул согушту токтоткула деп кыйкырышыптыр, скандировать этип. Андан сырткары дагы ушул Пентагон мурун берилген $4 миллиард капчыгынан таап Украинага бере баштады. Мурунтан эле айтып атышкан, серепчилер $4 миллиард Байдендин чөнтөгүндө бар деп, бирок азыр гана ырыштады. Дагы бир жаңылык, Сингапурдун коргоо министри F-35 учагын алганга өзүнүн парламентин үндөп жатып, ошол эле маалда Америка Кошмо Штаттарынын сырын ачып иди. Көрсө, акыркы жарым жылдай F-35 согуш учактары Украинада колдонулуп жатыптыр. Эң кичикти ал жөнүндө бир да маалымат түшө элек болчу. Саламатсыздарбы бейдин көрүүчүлөрүм, сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн деген ушул Кыргызстан мамлекетинин колонизацияланганбы, колония болгон белгилери барбы, ушунун баарын кичине бир карай көрөлү. Анткени Кыргызстанды эгемендүү деп мамлекет деп эсептейбиз, бирок кандайдыр бир деңгээлде ушул мурунку үстөмдүк кылган мамлекеттердин метрополиялык, мындай колониялык үстөмдүгү сакталып жатканы дагы көп серепчилер ушуну талкуулап жүрүшөт. Кана көрөлүчү анда. Бул маалыматтар албетте текшерип алыңыздар. Видеонун астында шилтемелер болот. Ал шилтемелер боюнча колдонулган булактарды көрсөңөр болот. Негизи колония белгилери. Өлкөнүн көз карандылыгы болот, башка өлкөлөргө баш ийгени же бир өлкөгө кураторлордун болушу, башка өлкөнүн маданияты менен аябай тыкыз байланышып кетиши, башка өлкөнүн тилин күндө колдонушу жана экономикалык тараптан ошол башка өлкөгө баш ийиши. Бул деген негизи колониялык белгилери. Биринчи ушул колониялык белгилени талдайлычы. Тышкы башкаруу болот да, эгерде мамлекет колония болсо. Бул деген эмне билдирет? Мисалы үчүн, сиздер өзүңөрдүн мамлекетиңерде кандайдыр бир ишти жасайын дейсиңер да. Мисалы үчүн, мен деген Кытай менен, Америка менен достошом, алар менен чоң ири проекттерге аларды чакырам. Анан аларга ошол мисалы үчүн бул жерден кандайдыр бир зонадан инвестиция салганга шарт түзөм десең, сага башка өлкөдөн чалышат, айтышат, жок, сен аны кылбайсың. Же болбосо, мисалы үчүн, силер деген ошо темир жол салам дейсиңер да, мисалы үчүн, мен өлкөмдө темир жол салам, азыр темир жолду салып чыгам дегенде эле бир заматта башка өлкөдө жазып чыгышат да, жок, сен эме темир жол сала албайсың, темир жолуң начар болот, кымбат болот, акталбайт. Ал мисалы үчүн башка өлкөдөн танкалар келет, ал темир жол менен солдаттар келет дегендер башталат да. Жергиликтүү дагы кошоматчы эксперттер ошол сырткы эксперттердин айтуусун, башка өлкөнүн эксперттердин айтуусун туу кылып туруп кайталашат да, мисалы үчүн. Анан дагы бирдемке эле болсо, мисалы үчүн, өзүңөрдүн мигранттарыңарды ойлонгула деп баштайт да, мисалы үчүн кээ бир өлкөлөр. Бизде ошо миллионго жакын силердин кишилериңер бар. Ошолордун акчасын токтотобуз, которо албай калышат. Же болбосо аларды киргизбейбиз, эмкиде кара тизмеге киргизип коебуз. Же болбосо кыйнайбыз деп ушинтип кандайдыр бир саясий басымды табышат да. Ошондо бул деген тышкы башкаруу болуп эсептелинет. Экинчи белги бул экономикалык көз карандылык. Мисалы үчүн, кайсы бир деңгээлде өзүң ресурстарыңды бир мамлекетке алып барасың, сатасың, ошого аяктан даяр продукцияны аласың. Эми бизде бул сөз анчалык деле болбой жатат деп ойлойм. Анткени Кыргызстан бүгүнкү күндө даяр продукцияны сатып жүрөт. Мисалы үчүн, көп өлкөлөргө, мурунку үстөмдүк кылган өлкөлөргө дагы, бирок сырьёну да сатып жүрөт так азаздан. Бирок негизи ушул даяр продукцияны сатып жүрөт да, ушул тараптан окшобой калыптыр. Колония эмес окшойбуз бул тараптан. Экономикалык көз карандылык болсо дагы, бүт акча бир базардан көбүнчө келсе дагы, 1-2 базардан, кошуналардан, анан ошол бир чоң өлкөдөн. Баары бир кичине сырьёну гана ташыбай, ушул даяр продукцияны да ташыганыбыз айкын. Бүт ушул продукциябыздын көбү ошол өлкөлөргө кеткени бир аз ойлондурат. Албетте бул деген маселе да. Бул деген маселе продукциябыз башка ири кошуналарыбызга кетсе, миллиарддаган калкы бар, анда кириши көбүрөөк болмокпу. Эмки белги бул маданий үстөмдүк. Колонизатор көбүнчө ушул жергиликтүү калкка өз маданиятын, тилин киргизет, билимин, динин жайылтат, ошол үстөмдүк кылдырат да. Эми Кыргызстанда бизде карасак, бизде 7 миллион калк
болду. 1 миллион карган улгайган кишилер болсо, жаш балдар 1,5 миллион 2 миллионго чейин барып калат. Ошондо 4 миллиондой калк бар. Бул деген бою жеткен адамдар. Эгерде бою жеткен адамдарды карасак, анын ичинен 1 миллион киши 1 миллион 500 миң, 1 миллион 200 миң күнүгө орусча сүйлөйт. Бир тилде сүйлөйт. Анан бир гана ошол тилде сүйлөйт. Кыргызча сүйлөгөнү 3 миллион эле киши сүйлөгөндөй. 3 миллиондон аз, 3 миллиондон 6 миллионго чейин кээде баягы балдар менен улгайгандарды эске алганда. Ошол калганын 6 миллион кыргызча сүйлөйт дейли, 1 миллион киши таптаза күндө жалаң башка тилде сүйлөйт. Маданиде үстөмдүк бар. Мисалы үчүн уул кыздарыбыз башка өлкөгө кеткенге шашышат, анан чачын агартат, көзүн агартат, Евровека операциясын жасатканга умтулат, кыргыз маданиятынан уялат. Ушундай катмарлар, калктын катмарлары 2,5 миллионго чейин жетсе керек да. Бул жерден окшойт экенбиз колонияга. Коомдук түзүлүштү өзгөртүү. Эгерде мурун көчмөн болуп жүрсөк, азыр деген жерге отурукташтык жана жерди тытмалай баштадык да. Бул жерден ошо кездеги 100 жыл мурдагы биздин жашоо жүрүм турумубуз өзгөрүптүр. Бирок азыр болсо жалпы цивилизациялык тенденцияда жүрөбүз. Азыр бул жерден окшобойт экенбиз колонияга. Бирок бизден кандайдыр бир ушул колониялык номенклатура дагы эле бар. Номенклатура деген бул Советтер Союзунда ушул аткаминерлер болчу да, атайын элитаны даярдашчу жергиликтүү калктан. Ал элита жалаң эле ошол элита мамлекеттик бийликке келчү жана ошол элитага эң негизги талап бул деген букаралыкка даяр болуу. Центр эмне дейт, борбор эмне дейт, ошонун букаралыгына даяр болот, моюн сунат, ошого баш ийет. Лоялдыкты көрсөтөт мындай. Шомат, пактакорчулук, буйруктарын аткарганга даярдык жана өз калкын, өз маданиятын кичине мындай чаңгандык, мындай жийиркенгендик да, кыргызчылыкка жийиркенгендик, борбордун жашоосуна кызыккандык. Ушундай номенклатура бизде даярдалган болчу. Мен билбейм, азыр силер өзүңөр комментарийге айткылачы, ушундай номенклатура эмгичекте сакталдыбы? Ушул тараптан окшошпузбу колонияга? Же өзгөрдү бул нерсе? Анан дагы бир аймактык өзгөрүүлөр. Бул деген албетте колонизациялаган өлкө өзүнүн аймагын өзгөртөт. Эми ал нерсе мурда болуптур Советтер Союзунун кезинде, азыркы кезде жоктой да. Бирок ошол Советтер Союзунун кезинде ошол анклавтар, эксклавтар бүт ушундай таралган. Бул жерди көрүп атасыңар. Кызгылт өң менен кыргыздар жашаган жерлер жарымы Бадахшанда калды, Чирге Талда, жарымы Кызыл Сууда калды, Кытайда. Кайсы бир бөлүгү Казакстандагы дөөлөстөр мисалы үчүн кыргызбыз деп айтат, бирок Казакстанда калышты, кайсы бир бөлүгү ошол Орусияда калышты, Хакас деп кайра аталып. Ушундай территориялык бөлүүлөр болду. Анан баягы Ферганадан бизге 5-6 анклав калтырып коюшту. Ушу ич-ара кырылып жүрө бергиле деп. Азыр дагы ушу келечектеги согуштарга өткөн согуштарга да себепкер болгон нерсе ушу болуп келатат. Бул жерден бар экен, бирок азыркы кезде анклав өзгөрүп атабы? Чегара өзгөрүп атабы? Административдик единицалар өзгөрүп атабы? Жок, азырынча 30 жыл өзгөрө элек. Жарым окшош эмес экен колонияга. Каршылык көрсөтүү жана улуттук боштондук кыймылдары. Азыр андай эчтеке жок экен. Бул жерден окшобойт экенбиз колонияга. Бирок бир кездерде болуптур. 1936-жылга чейин Советтер бийлигине эр азаматтар эркиндик үчүн согуштур, бирок бүгүнкү күнү кара пиарга жамынып, алар жаман, кылмышкер, каракчы, ошол басмачы атында калышыптыр. Ушундай укуктуу системалар жана административдик түзүмдөр. Бул болсо дагы эле Советтер Союзунда колония болгонбуз окшойт. Ошол кезде баары өзгөрдү. Азыр болсо өзгөрбөй жатат азырынча. Бирок кандайдыр десе, эгерде көчөлөрдү мисалы үчүн алмаштырабыз десек, кичине аттарды алмаштырабыз десек, маселе башталат да. Биздин номенклатурабыз, биздин чоңдорубуз көбүнчө мыйзамдарды кайсы бир чоң өлкөнүн мыйзамдарынан түзмө-түз жазып койт экен, көчүрүп койт экен. Ушул бир маселе. Дагы бизде райондорго кыргыз аталыштарды коелу десе, кайсы бир өлкөдө атырылып жарылышат экен. Тез кой тургула, Советтер мурасына түкүрүп атасыңар, силерди Украинадай кылабыз, полян түкөн дегендер кетет экен. Кээ бир саясий мыйзамдар бар да, ошо Орусияда, кайсы бир чоң бир мамлекетте ушул мыйзамды кабыл алышты. Эми так эле ошол мыйзамды кыргыздарды кабыл алгыла деп эле бизди кыйнай беришет экен. Биздики кошмачылар өзүлөрү көтөрөт бул мыйзамды, же болбосо алар саясий муктаждык менен көтөрүшөт да. Булар
Биз буларга бензин алабыз. Бензин бүт ушул жерден келет. Буларга кичине ыраазы кылып койбосо бале болобуз деген ойлор да айтылат экен да кene. Анан мисалы үчүн дагы бир маселе бул Евразиялык мыйзамдар. Келишимге кол койдук 14 жылы. Евразиялык мыйзамды өзүбүздүн улуттук мыйзамдан өйдө койдук. А бирок биздин мыйзам, ички мыйзамыбыз Евразиялык мыйзамдардан өйдө деген ушундай чечимге келишиптир. Аскердин болушу бул белги боюнча колонияга окшошпузбу же жокпу көрөлүчү. Бул жерден кичине окшойбуз. Анткени биз жерде аренда болобу, кайсы бир себептер менен бизде ушундай бир база бар экен, аскер базасы. Качан мамлекет эркин деп эсептелмегиле, эгерде эне тили кеңири колдонулса, каалаган мыйзамды кабыл алса, каалаган мамлекет менен карым-катнаш кылып, достошуп, эмне кылган соодалашса, эркин соода болсо ичинде жана эл куралданган болсо, эгерде мамлекетте эл куралсыз болсо, анда мамлекет кул мүнөз деп эсептелинет. Мамлекет куралданган болсо, мамлекеттеги жашаган адамдар эркин деп эсептелинет. Ушундай нерсе бар экен. Силердин оюңар кандай? Бөлүшкүлө, комментарийиңерден күтөм. Кандай деп ойлойсуңар? Кыргызстан колониябы же толук колония эмес колониябы? Же болбосо колониялыктан кеттиби?